Жақсы сөзім менен гана келип айтып кетейин деген үмүтүм бар. Ошону туура түшүнүңүздөр. Дагы бир жолу айтайын силерге. Ана могул жерде бир жигит чыгып алып жана микрофонду алып сүйлөп атканда менин атама, апама асылбагыла. Atama, apama asılgandı gördüm nere. Tay atamam beri, şoң atamam beri asılı oda. Alarga asılı bakıla. Menin atamdan tilini culup, любовь. Menin atam asılgandı. Любов'un tilini culup alamı. Asılı bakıla ben atamam. Urmat айтып атпаймын. Могул жерде бир 20-30 негатив жанагыдар бар экен. Дагы бир жолу айтып коеюн балдар. Асылбай жаман сөз айтпагыла. Урматтуу элчү, мен Кыргыз мамлекетинин чек-араны тактоо боюнча делимитация, демаркация маселелерин аныктоо боюнча комиссиянын төрагасы катары силердин алдыңыздарга ошол комиссиянын жүргүзгөн иштерини түшүндүрүп берүү үчүн келдим. Биздин комиссия акыркы 3-4 айда бир нече жолу жолугушууларды өткүздү. Биринчи жолугушуубуз бизде Бишкекте болду. Бишкекте болгон жолугушууда кыргыз-өзбек мамилелери аркылуу жолугушууда өзбек республикасынын делегациясы өздөрүнүн делегациянын составы менен 30-40 адам келип Бишкекте 2 күн турушуп, анан протокол кол коюп кетти. Ал протоколдо эмне болгон? Ал протоколдо мындан ары ошол делимитация, демаркациялоо иштерин тездетүү, чегара маселелерди эртерээк чечүү боюнча маселелер кабыл алынган. Андан сырткары биздин жолугушуулар Тажикстан мамлекети менен болду. Тажикстан мамлекетинин ушундай эле өкмөттүк делегациясы менен биз Гүлистан шаарында жолуктук. Гүлистан шаарында 2 күн ошол жерде болдук. Бирок Гүлистан шаарында биз протокол кол кое алган жокпуз. Себеби Тажикстан республикасы менен талаштуу жерлерибиз көп болгондуктан алар эч кандай бир пикирге келе албады. Эч кандай алар менен ошол жерлерибиз боюнча кандай тартипте иш алып барабыз пикирге келе албады. Алар биз тааныбай турган, биздин мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргобой турган шарттарды коюшту. Жана биз дагы ал шарттарга макул болгон жокпуз. Ошентип биздин Тажикстан менен болгон өкмөттөр аралык делегациябыздын иши протокол менен жыйынтыкталган жок. Эми андан соң биз Ташкентке бардык. Алар бизге келди, эми биз Ташкентке барабыз. Өзү жобосу ошондой. Бир бизде болот, бир аларда болот. Анан кайра бизде болот. Биз анан кийин Ташкентке бардык 23-24 март күндөрү. Ташкентке барып, Ташкентте 3 күн болдук. Ал жерде протоколго кол койдук. Ошол протоколдун маңызын мен силерге түшүндүрүп берейин. Эми Кудай буйрса, Өзбек делегациясы 10 майдан кийин бизге келет. Биз Өзбек делегациясын Ошто тосуп алабыз деген ойду кылып атабыз азыр. Ошо Ошто алар менен жолугуп, анан аркы кыла турган жумуштарыбызды тактайбыз. Биз 23-24 мартта Ташкентте жолугушуу өткүзгөндө эмне деп кандай чечимдерди кабыл алдык? Ушул боюнча мен силерге айтып берейин. Биринчиден протокол боюнча айтайын. Протоколду алып ушу протокол баш аягына чейин айтайын, чтобы силерге баягы аралашып кетпесин. Моему, конечно, солнечному Кыргызстану я очень вас люблю. Чувствую вашу поддержку на расстоянии. Спасибо, что болеете. Одна из лучших бойцов на земле, леди и джентльмены, Валентина Шевченко.